Ал арада бажы биримдигине кирүү менен эле кой үстүндө торгой жумурткалаган заманда жашап калабыз деген убадалардан тажаган карапайым калк өз пикирлерин билдиришти. Баштатан эле өкмөт өзүнчө дүйнөдө жашап, аш керек көбүртүлгөн цифралардын эсеби, мамлекеттик машинанын жалымдуу отчетторуна карк тойгон калк өз камын өзү жеп, инфляция, кризис аттуу терминдерди сөз түрүндө гана колдонгону болбосо, каражанын карчуруп эптеп оокатын өткөрүп келет. Киши жок, мына өзүбүз көрүп атабыз. Ушу суукта турабыз. Даже аренда эмелеринде көтөрө албай атабыз. Содабыз начарыраак. Доллар өскөнгө жараша биз эме болуп атпайбы? Кандай десем, кредиттерибиз бар, кредиттерибизди төлөй албай калып атабыз. Кредиттерибизди барсак, мисалы, тиги чүрүп бер же сомго айландырып берсек, антпай атышат. Келген клиенттер жок. Алматыдан көп келчү. Оптом сода деле жылбай калды. Эч качан жетпейт, эч качан. Кантип жетсин? Дарын болсо эле 2000-3000 дары. Светим болсо өлгөндөй светти ар кандай кылып эсептөй эле жана акылдуу учетчиге кичине аферист болуп атат да. Барайын десең бара албайсың. Кыскасы жетпейт. Доллардың чоңойшу, албетте, это же тяжело же людям. Мы же зарплату в долларах не получаем, правильно? Мы получаем пенсию, допустим, да? Стараемся как-то экономить. Мне, например, доллар, что он есть, что он нет, я как-то далека от этого. Мне главное, знаете, вот чтобы была стабильность у нас в стране. Естественно, у нас питание в Саявайле дорогой. Работы нету, фабрики не работают, заводы не работают. Естественно, люди без работы. А еще и продукты, естественно, чоң кылып коюп, и кайсак чыга алабыз аны. Өкмөт чабалдыгын көрсөттү. Алардын мажүрөлүгүнүн кесепетин карапайым калк тартууда. Бул тууралуу саясатчылар, укук коргоочулар жана эксперттер айтып чыгышты. Негизи кыргыз эли өкмөткө жарбай койдук. Кайсы өкмөт келбесин, бир жылдын тегерегинде иштейт, анан кете беришет да. Бир аз ашып, бир аз жетпей. Бирок азыркы өкмөткө деле бийлик өзү нааразы. Аны өзүңөр көрдүңөр, КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов өзүнүн нааразычылыгын ачык эле айтты. Бир күн, 3 күнгө тете болуп турган кезде момундай маселелер чечилбей, ошон үчүн биздин элибиз, биздин мамлекетибиз канча зыянга учурап атканын айтып келди. Кечекүлөрдү угуп, мен чынында айтканда абай кабатыр болуп калдым да. Канча миллиардтаган акчалар, канча контрабанда, баягы эле мурдакы үй бүлөлүк башкаруунун кезинде болгон мүчүлүштүктөр азыр деле кайра кайталанып атат. Ошон үчүн мен ойлоп атам, карапайым элге баары бир тиякта. Булардын өзүнүн иши өзү менен, карапайым өзүнүн иши менен өзү менен болуп атат. Жалпы ушул маселеге караганда мага дагы өзүм иштеп аткан тармакта өкмөттүн иши такыр канааттандырбайт да. Мына салык боюнча азыр иштеп атабыз. Өзлөрү мыйзамдын негизин кабыл алган. Ушу салык кызматынын мындай ортодогу кызматкерлердин баары бүт даярдап коюшту. А өйдө жактагы жанагы эле саясий должностто отургандардын түшүнүгү жок. Мына жакында эле запрос жиберсем, Кумашев дегени таптакыр телегей тескери жооп бериптир. Өзүңдүн ишиңди биз жардам берип атсак, ал жок андай болбойт деп коюпчу. Анан ошондой түшүнүгү жок кишилер келип алгандан кийин ал тармак такыр оңолбойт экен да. Беркилердин баары байкуштар бир нерсени жасап атышат алдыга жылдыраак деп. Өйдө жакта отуруп болбойт деп коет экен. Премьер-министрдин чабалдыгы бул да айдан ачык. Анткени ошол премьер-министр чабалдык болгон күнү болгондуктан көп маселелерди президент өзү отуруп алып чечип атат. Эгерде премьер-министр күчтүү саясий фигура болгондо, премьер-министр өзүнүн конституцияга да каралган ыйгарым укуктарын так жана толук аткарганда, ал күчтүү лидер болмоктагы өкмөттүн майда чарбалык маселелеринин баардыгын премьер-министр чечмек. Премьер-министр мажүрө болгондуктан, премьер-министр алыс болгондуктан бүгүнкү маселенин баардыгын президент өзүнө тартып алды. Чарба маселесинин баарын.